Казак туугандардын Кыргызстандын жерлеринен чек арадан өтүп туруп алышкандыктарына сиздердин көз караштарыңыз эмне үчүн биздин эл унчукпай жатат? Эгер бир үй бүлөдө чыр-чатак болгон болсо, жыргалын кошуна тартат. Азыр бүт айылдан келген агаларым, эжелерим отурасыздарбы? Корооңуздарга оң жактагы кишинин тоогу кирип кеткен болсо, таякты алып жыга чаап, көрүнбөй калса жеп деле коебуз. Себеп бул жактагы кошунаңыздын койдер кожо, байдер бажасы жок, мындай жупуруп турган кошуна болуп чыгышы мүмкүн. Сол жактагы кошунаңыз бакубат турушу мүмкүн. Ой, күркүрөгөн жигиттери бар, кыздары бар, ынтымакта турушу мүмкүн. Кокустан тоогу корооңузга кирип кетсе, ой кошуна, тоогуңуз биз тарапка өтүп кетиптир, кабап койбойсузбу? Деп мамиле кылабыз. Мамлекет да ушундай болот. Эгер ич ара биримдик болбосо, бүтүндүк болбосо, ынтымак болбосо, ошого жараша мамиле кылышат. Ошондуктан айтып атабыз биз. Тумшуктууга чокутпай, канаттууга кактырбай, бүтүн мамлекет болуш дагы өзүбүздөн, көрүнгөнгө кор болуп чөгөлөп жүрө бериш дагы өзүбүздүн колубузда. Жараткан акыл эс берген болсо, акыл эсибизди токтотуп ушул бүтүндүккө баралы. Баары менен тең ата сүйлөшөлү. Эч кимдин колун карабайлы деп аткан тилегибиз ушул. Менин көз карашым ушундай. Эгер биз ич ара бүтүн турган болсок, түйүлгөн муштумдай бекем турган болсок, бизге эч ким. Мына 90-жылы Динмухамед Ахмедович Кунаев менен мен 40 мүнөт аңгеме куруп калдым эле. Ошондо айткан: "Айналайын бауырым, сендерди алатын душман жок. Душмандарың өздөрүңүздөр кырылып 40ка бөлүнүп жатсыңдар сендер." Азыр 40ка бөлүнбөйбүз, 1000ге бөлүнүп атабыз биз. Кокту болот, сай, тоо, таш. Ушуну ойлоно турган мезгил келди го дейм. Келди эмес, өтүп баратат. Муну дагы акча чечиш керекпи? Муну акыл чечет, көөдөн чечет. Кайрылып кетем, урматтуу замандаштар. Кечээ саясий кеңеште отуруп алсак, кечээ маселе козгоп атат. Араңарда баткендиктер барбы деп, мен эмне үчүн бүтүн Кыргызстанда бар? Баткендин мыктысын тапсаң болот, Оштун мыктысын табасың, Көлдүн мыктысын табасың, Чүйдөн да мыктылар көп чыгат. Биз Кыргыздын мыктысын издейли.